Илим жана зикир. Зикир 17. Укба бин Амир радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куранды үн чыгарып окугандын сообу көрсөтүп берген садаканын сообундай. Ал эми үнүн чыгарбай окугандын сообу жакшырып берген садаканын сообундай. Укба бин Амир радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куранды үн чыгарып окугандын сообу көрсөтүп берген садаканын сообундай. Ал эми үнүн чыгарбай окугандын сообу жакшырып берген садаканын сообундай. Укба бин Амир радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Куранды үн чыгарып окугандын сообу көрсөтүп берген садаканын сообундай. Ал эми үнүн чыгарбай окугандын сообу жакшырып берген садаканын сообундай. Тирмизи. Пайдасы. Бул хадисте Куранды үн чыгарбай окуу артык экени айтылды. Анткени эл көрсүнгө, мактанууга алып барышы мүмкүн деген нерсе бар. Ал эми андай нерседен оолак болсо, анда башка риваяттардын негизинде үндү бийик чыгарып окуу абзел, дурус экенин айтылгандай окуш керек. Ал нерсе башкалардын кызыгуусун жаратат.